Канага. Мында бүткүл жантык кыргыздардын ынтымак тилеги жазылган. Уада шарты ушунда. Акылман бабаларыбыз ата уулу болбосон болбо, эл уулу бол дешчү. Кыргыздын мыкты уул кыздары аталардын бул сөзүн туу тутуп, аны улуу сабак катары илип, акылына тийип, бабалар баркын, элдин наркын бийик кармап иш кылган. Адилеттүүлүктөн тайбай калк камында болушкан. Эл ырыскысын жебей, өз элин сен жалкоосун дебей кадырлап сүйлөгөн. Ооба, кыргыз эли ушундай улуу журт эле. Кылымдарды карыткан, көчмөн маданиятын сактаган, Манастай Баатырды жараткан, Арстан жүрөк Баатырда кара кылды какчарган калыста болгон. Кылымдардан кылымга улуттун туусун бийик көтөрүп, адилеттүү, дөөлөттүү жана кубаттуу мамлекет курууга умтулган эл эле. Азыр ким болдук? Адилеттүү падыша экендигиңиздин белгиси бул балам. Мен Бакыев Айдар Курманбекович, жаратылышты коргоонун Кыргыз фондунун жетекчисимин. Урматтуу президент, сиз ушул Ош шаарына келип, мына элдин духун, урхун көтөрүп келгениңизге чоң рахмат. Падышанын жаманы элин алдайт. Алдаганын, айткандын оозун кандайт дешчү улуулар. Кылымдар калтып калтырган бул таамай кеп. Тилекке каршы 2020 жылы тактага келген бүгүнкү бийликтин негизги жүзүн мүнөздөп калды. Садыр Жапаров жаңы бийликке келгенде Ак үй менен Көк үйдүн трибуналарынан эл менен болгон жолугушууларда бардык жоопкерчиликти өз мойнуна алып, карапайым калктын жашоосун оңдобосом, мени арбак кечирбейт деп эл алдында жалындуу убада бергени баарыбыздын эсибизде. Шайлоодон кийин көрөлү, биз иш менен далилдеп берейин мен силерге. Антип мен туугандарым же болбосо досторум деп мен бийликке койбойм. Келип биз тарыктан сабак алган адамдарбыз. Кудай буйрса канча жыл башкарып отурсам мамлекетти, ошончо жыл мен өзүм гана башкарам. Эң өкүнүчтүүсү, бул калптарды убадалардын аткарылбай жатканын ачык айтып, колдоруна далилдерди карматып көрсөткөн иликтөөчү журналисттерди жана активисттерди көз көрүнө абакка салып, оозун жабууга өтүштү. Анан мунун баарын мамлекеттин кызыкчылыгы, туруктуулук үчүн деген шылтоо менен кооздоп коюшат. Элибизде айтылгандай, уурусу күчтүү болсо, ээси доого жыгылат болуп, өздөрүнүн туура эмес иштерин жашыруу үчүн чындыкты айткандарды эл душманы кылып көрсөтүү бүгүнкү саясаттын башкы куралы болуп калды. 90 депутаттын колдоосу кереги жок. Бизге бир 45 би 50-55 мен иштейбиз. Ошолор менен катышабыз, ошолор биздин мыйзамдарыбызды кабыл алат, калганыңыздарды айтып коелук. Ошо жерде жер тепкилесеңер дагы биздин кылыбыз кыйшайбайт. Кыргыз даанышмандары бийлик көздү байлайт деп өсүп келе жаткан муунга инсандык сапатты, абирди жана калыстыкты баарынан бийик тутууну керээс кылып калтырышкан. Эл уулдарына өзүн өзү мактоодон, өзүн башкалардан акылман, көрөгөч көрсөтүүдөн качууну өзгөчө эскертишкен. Себеби мактанган башчы убадаларын унутуп, реалдуу жашоодон алыстап кетерин жакшы билишкен. Мен акыркы 17 жылдан бери саясатта жүрөм. Мен кооз сүйлөй албайм, бирок кооз иштейм. Сагызгандай, сайраганды билбейбиз, бирок ошондой таза, тез, бат иштегенге биз мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Бүгүнкү күндүн реалдуулугу улуу насааттардын унутулганын көрсөтүүдө. Садыр Жапаров президенттик кызматка илешкенинин 5 жылдыгына карата атайын пиар материал даярдатканын көрдүк. Кызыгы, бул мактоо материалын кечээ эле өлкөгө бүлүк салууну көздөйт, туруктуулукту бузат деп каралап жүргөн Азаттык радиосунун мурдагы кызматкери даярдаган. Ал даректүү тасмада Кыргызстандын экономикасы эбегейсиз көтөрүлүп, элдин жашоосу болуп көрбөгөндөй жакшы жакка өзгөргөнү тууралуу сыймыктануу менен айтылды. 2020 жылы кандай элек, 25 жылы азыр кандай болдук? Мына ровно 5 жыл болуптур. Октябрь 2020, октябрь 2025. Октябрь 2030-да дагы бүгүнкүдөн дагы жакшы болот да. Түшүндүңүз, Бүгүнкү күнгө салыштырасыңар, ошондо бүгүнкү күндөн дагы бир 10 тепки чөйдө болушу мүмкүн. Андан ылдый болбойт. Атайын буйрутма, видеолордун айтылган бул керемет өнүгүү чын эле элдин чөнтөгүндө, дасторконунда сезилип жатабы деген суроо туулат. Бийик трибуналардагы куру мактоолор менен реалдуу турмуштун ортосунда асман менен жердей айырма турганын көргүсү келбегени өкүнүчтүү.
PR filmдерде экономика эбегейсиз көтөрүлдү. Өлкөбү 30 жылда бол көрбөгөндөй ийгиликке жетишти деп сыймыктанып жатышканда, массалык маалымат булактары Кыргызстанда дагы деле 2 миллиондай адам кедейчиликте жашап жатканын жазышууда. Элдин 3/1 бөлүгү күнүмдүк нанына акча таба албай убара. Атүгүл жаш балдардын 1 миллионго жакыны жакырчылыкта күн кечирип жатканын бийликтин расмий өкүлдөрү да билдиришти. Мамлекеттин келечеги болгон наристелердин тагдыры бийликтин аткарылбаган убадаларынын реалдуу көрсөткүчү. Ошол эле учурда 16 жашка чейинки балдар арасындагы жакырчылыктын деңгээли бул 33%. Биз ушул кичинекей балдардын арасында көп балалуу үй бүлөлөрдүн арасында ушул жакырчылык өтө жогору, 950 миңден ашык бала жакырчылык чегинен төмөн жашап келет деген албетте биз үчүн бул өтө жаман көрсөткүч. Журт камын ойлобогон башчыдан эли безер деген экен улуулар. Анын сынарындай, Кыргызстан эгемендик алгандан бери бийликтин өз элине камкордук көрбөгөнүнүн, жумуш орундарын түзө албаганынын эң башкы далили бул сыртта жүргөн миллиондогон мигранттар. Жакшы жашоо издеп, үй бүлөсүн багуу үчүн бөтөн жерде, бөтөн элде каражаны кар чуруп иштеп жүргөн мекендештердин тагдыры бул өлкөнүн трагедиясы. Садыр Жапаровду бийликке келе жатканда дал ушул маселени көтөрүп, чет жакта жүргөн мигранттарды мекенге кайтарып келем деп убада берген эле. Жумушчу орундарын түзүү аркылуу иш менен камсыздоону, миңдеген мигрант мекендештеримди кайтарып келүү президент катары милдетим деп эсептеймин. Кошунаң жаман болсо, журтундан көчүп кутуласың. Бийлигиң жаман болсо, өлкөмүндөн кетип кутуласың дешчи. Жакшы жашоо издеп, бийликтин адилетсиздигинен чарчап, чет жакка чыгып кеткен мекендештерибиздин саны күндөн күнгө өсүп жатат. Ал эми өлкөдөгү өзгөрүүлөргө ишенип, туулган жерге кайтып келели деген азноолак мигранттарыбыздын тилеги таш каап, адилетсиздикке кептелип, үмүтү заматта өчүрүп жаткан учуру. Чет элде 1 миллиондон ашык жаранда жүрөт, бирок ошол эле учурда Кыргызстанга келсең, пакистанцы, бангладешцы, өзбектер, кытайлар жумуш орундарын алып атат. Мамлекет тарабы айтып атат, бизге келгиле, Кыргызстанга келгиле, жумуш менен камсыздап беребиз, жумуш бар деп. Бирок мекендеш келет, кайык барарын билбейт. Мисалы үчүн, өткөндө президенттин катчысы Аскат Алакөзов Facebookка бир жакшы жаңылык чыгарды. Короткий номерге чалгыла, жумуш орундары мекендештер үчүн бар деп. Ал короткий номер эмнегедир иштебейт. Садыр Жапаров бийликке келген күндөн тартып, өзүн эл алдында өзгөчө адилеттүү, чындыктын тарапкери жана карапайым калктын коргоочусу катар көрсөтүүгө болгон күчүн жумшап келет. Анын жамы, журтка жагынуу үчүн айткан жалындуу сөздөрү, эч качан адилетсиздикке жол бербейм, мурдагылардын катасын кайталабайм деген убадалары ар бир кыргызстандыктын кулагына сиңген. Сөз эркиндигин толук мындай коргоого өзүм дагы ынтызармын. Сөзсүз түрдө мен коргойм. Эгерде сиздерге кандайдыр бир куугунтук болуп аткан болсо болушамын. Бүгүн өлкөдө СССРдин убагындагы 5 жылдык планды ашыгы менен аткарып жаткандай, түрмөлөр күнөөсүз адамдарга толду. Чындыкты издеген журналисттер, эркин ойлонгон акындар, активисттер, укук коргоочулар, бийликтин катасын ачык айткан саясатчылар Жапаров тарабынан корголмок түгүл, тескерисинче кордолуп, огунтукталып калды. Бул жерде эң эле таң калыштуусу ошол камоолорду, кысымдарды жана куугунтуктарды коомчулук алдында мурдагы досу Камчыбек Ташиев гана ишке ашырып жаткандай көрсөтүлүп, ал эми Жапаров өзү тактыда отуруп алып, өлкө кызыкчылыгы үчүн жан үрөп иштеп жаткан камкор атадай түр көрсөтүп жүргөнү. Бул элдин башын айлантуу үчүн атайын жасалган саясий оюн. Бир досум кетсе, артымда 7 миллиондон ашуун досум бар. Мага баарынан жалпы элибиз жана куттуу мамлекетибиз кымбат. Кимде ким элдин тынчтыгын бузса, аяосуз жазасын алат. Ага акылыбыз да, күчүбүз да жетет. Албетте, Камчыбек Ташиевдин ат көтөргүс айыбы бар экенин андан куугунтук көргөн ар бир кыргыз жараны билет. Бирок досу менен катар эле президенттин өзүндө да чоң жоопкерчилик турганын айткандан айыгып тургандар көп. Элибизде чындыкты танууга болбойт, достукту чанууга болбойт деген улуу кеп айтылган. Бирок бүгүн өз бийлигин жоготпой, тактысын эптеп сактап калуу үчүн чындыкты да танып, досу Ташиевди да чанып жатканына бүтүндөй кыргыз журту күбө болду.
Учурда биз көрүп жаткан эң чоң трагедия бул азыркы бийлик элди коркутуу менен унчукпастыкка тарбиялап, ал эми мамлекеттин эң башкы мыйзам чыгаруучу органы болгон парламентти каалаган жагына булгалагандай кол жоолукка айландырып алганда. Кечээ эле биз эл өкүлүбүз, калктын үнүн жеткиребиз деп төш кагып келген азаматтар тилекке каршы бүгүн бийликтин алдында тизе бүгүп, кошоматтын кооз сөздөрүн Садыр Жапаровду карай жаадырып калышты. Бул сиздин ушул жөнөкөйлүгүңүз, ушул депутаттар менен ачык айкын ушундай дискуссия кылгандыгыңыз, ушул элге жакындыгыңыздан кабар берет. Ал үчүн сизге Садыр Нуркожоевич ыраазычылык билдиребиз. Мен чын жүрөктөн эле айтайын, сизге ыраазымын. Эми калган меники сравненияда жөнөкөй элечи башка президенттер менен анан азыркы сиздин иштеп атканыңызды да. Рахмат. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, тарыхта чындап эле биринчи жолу ачык, айкын суроо жооп кылып дискуссия кылып бергениңиздерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Садыр Жапаров эл менен жолугушууларда, Ак үй менен Көк үйдүн трибуналарында мамлекеттик кызматкерлерди, министрлерди жана депутаттарды элге жагыш үчүн куруу убада бербегиле, популист болбогула деп алтын шилекейин чачыратып жүргөнүн тарых барактары унутпайт. Өлкө башчысы өз сөзүндө ар дайым реалдуу иште талап кылгандай түр көрсөтүп, убада бердиңби, аткара албайсыңбы, популизм кылба деген талапты койгонду жакшы көрөт. Эгемендик алгандан тарта сөзүбүз менен ишибиз айкалышпай, эл арасында таасирин күчөтүү, упай топтоо үчүн саясатчыларыбыз, айрым депутаттарыбыз популисттик билдирүүлөрдү жасоо менен алек болушту. Ушул менин билдирүүм мамлекеттин эл аралык мамилелерине залакас тийип калбайбы деп ойлошпой, өзүнүн жеке пиарын жасап, элге жакшы көрүнүп алсам болду деген саясатчылар дагы болду. Тиги депутат кыйын экен, бетке айтты, бул депутат кыйын экен, түкүнчө министрди жарга такады деп өз рейтингин гана көтөргөн пиарга жетиштик. Ошондой саясатчыларды көргөн кийинки муун, куру кыйкырык, куу сүрөөнгө жетеленип, популист, демагог болуп тарбияланып чыгуу коркунучуна туш болду. Кызыгы башкаларды популист деп айыптаган бийликтин өзү бүгүн дал ошол популизмдин туу чокусунда турат. Башкаларга акыл үйрөтүү оңой, бирок ал талапты өзүнө жана өз жакындарына келгенде унутуп калуу бүгүнкү кыргыз бийлигинин башкы илдети. Бул көрүнүштү ата-бабаларыбыз бир эле таам аймакал менен өз башындагы төөнү көрбөгөн, бирөөнүн башындагы чөптү көрөт деп түшүндүрүп койгон. Мамлекеттик кызматкерлерге элди алдабагыла деп жалындуу сүйлөгөн президент тилекке каршы өзүнүн бир тууганы Сабыр Жапаровдун айланасындагы көмүскө иштерди, арапайым куруучулардын атына катталган миллиондогон мүлктөрдү көрмөксөнгө салууда. Ошол жылы Нурлан Дуаталиев Сабыр Жапаровдун аялы Бурул Кыштабаевадан Көкжар конушундагы үйдү сатып алган. Ал эми болгону 6 айдан кийин ошол эле үйдү Сабыр Жапаров менен Бурул Кыштабаеванын кызы Гүлзинат Жапаровага кайра сатып жиберген. Кызык схема. Бир аялдан үй сатып алып, анын ошол эле үйдү анын кызына кайра сатуунун эмне кереги бар? Бирок Кыргызстанда жетекчилер өз мүлкүн жашырыш үчүн аны башка адамдардын атына жаздырып келген учурлар көп болгонун эстесек, бул окуя түшүнүктүүрөөк боло баштайт. Көбүнчө мындай иштер көпчүлүккө белгисиз адамдар аркылуу жасалат. Бул жерде Дуаталиев Жапаровдардын үй бүлөсүнө маанилүү кызмат кылып берген. Ошону менен бирге ага ишенсе болоорун да көрсөткөн. Элдин көзүнчө таза иштегиле деп кыйкырганы менен иш жүзүндө өз жакындарынын мамлекеттик байлыктарды номиналдуу кожоюндар аркылуу тегеретип жатканына жол бергилет. Улуу кыргыз журту суунун да сурагы бар деген экен. Анын сыңарындай элдин башын айланткан мындай кадамдын да сурагы бар. Ар бир жолуккан жерде алтын шилекейин чачуу элге дары болуп бербейт. Андай сөздөргө кошоматтын коюн сойгондор гана ишенбесе, дүйнөнү кенен караган билимдүү эл ага ишеним артпайт. Башкаларды популист деп айыптап, бирок өзү куруу убаданын үстүндө отурган бийлик эртеби кечпи калым журт алдында жооп берүүгө аргасыз болот. Чыныгы адилеттүүлүк трибунадан кыйкырган сөздө эмес экендигин кыргыздын ар бир атуулу түшүнөт. Андыктан эсиң барда этегиңди жий дегенди эсибизге келчү мезгилдебиз. Куруу кыйкырык, куу сүрөм менен элдин маселеси чечилбесин эстен чыгарбоо зарыл.